Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы жаранды опузалап ири суммада акча талап кылгандарды колго түшүрдү. 2020-жылдын 7-ноябрь күнү Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгына Сузак районунун 29 жаштагы тургуну кайрылып, өз арызында мага сырттан тааныш болгон Сузак районунун тургуну атаң кумар ойноп 4 миллион 300 миң сом акча карызы бар. Ошону сен бересиң. Жер участкаңдан 700 миң сом алып бересиң. Бербесең өлтүрөмүн. Үй бүлөңө тынчтык бербеймин деп опузалап коркутуп, ири суммада акча талап кылгандыгын жана 6-ноябрь күнү акча талап кылган жаран өзүнүн 2 шериги менен келишип, жер үлүшүңдү менин атыма өткөрүп бересиң. Андан сырткары 700 миң сом акча талап кылышып, талап кылгандар ошол күнү менден 5 миң сом алып кетишти деп арыз менен кайрылган. Аталган арыз боюнча топтолгон материал 2020-жылдын 7-ноябрь күнү Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 23-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пункту менен опузалап талап кылуу беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлү астында өндүрүш ишинин алкагында экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын ыкчам кызматкерлери менен Кыргыз Республикасынын ички иштер башкармалыгынын Шумкар Атайын багыттагы полкунун Жалал Абад облусундагы ротасынын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Сузак районунун 1980-жылы туулган жараны жана Ош облусунун Чоң Алай районунун тургундары кармалган. Сузак районунун Бишкек-Ош автожолунун 530-чакырымында жайгашкан айланпасынын жанындагы коомдук тамактануучу кафелердин автоунаа токтотуучу жайынан 110 миң сом акча алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга 48 саатка киргизилген. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү. Кармалгандардын бирөөсү уюшулган кылмыштуу топтун мүчөсү катары Кайманаты Бадыш каттоодон тургандыгы аныкталган.